Саламатсыңар балдар, математика сабагынан 4-нчү черегибизди баштайбыз. Биринчи сабагыбызды китебибизден 111 бетин ачабыз. Бүгүнкү биздин темабыз бөлүү. Бул сабактан биздин максатыбыз бөлүү амалы менен таанышып, мисал маселелерди иштей алабыз жана ошол мисал маселелерди турмушта пайдаланууга үйрөнөбүз. Анда номер 638 маселени мен силерге окуп түшүндүрүп берейин. 12 спортсмен 3 катарга тең бөлүнүп турушту. Ар бир катарга канча спортсмен турду? Таблица түзөлү. Сүрөттү байкагыла жакшылап. 3 катарга болгондуктан 3 сапты белгилеп алып, ар бирине бирден тегерекче кое баштайбыз. Биринчи, экинчи, үчүнчү спортсмен ошол 3 сапты башташат. Алардын артына кийинкилери турушат. Ошентип 12 спортсмен тизилип тургандан кийин 3 катардын ар биринде 4төн спортсмен болду. 12-ни 3-кө бөлсөк 4төн тиет. 4 саны 12 менен 3-түн тийиндиси деп аталат. Сүйлөм 12 бөлүү 3 барабар 4 деп жазылат. Тийиндини табуу бөлүү амалы деп аталат. 4 бул тийинди, 12 бөлүнүүчү, 3 бөлүүчү. 12 менен 3-түн ортосундагы бул бөлүү белгиси. 12 бөлүү 3 туйнтмасы да тийинди деп аталат. Анда кийинки 639 номерди дептерибизге жазабыз дагы маселени окуйлу. 15 алма 3 тарелкага тең бөлүнүп салынды. Ар бир тарелкага канчадан алма салынды? Тик бурчтуу таблица түзүп иштейбиз. Сүрөт менен дагы салыштыргыла. Кандай туйнтма жаздың? Дептерибизге өз алдыбызча иштейбиз. Кийинки номер 640. 9-ду 3-кө бөлүүдөгү тийиндини тик бурчтуу таблицанын жардамы менен туйнтма түзүп иштейбиз. 641. 10 бөлүү 2, 8 бөлүү 4 тийиндилердин маанисин тик бурчтуу таблица түзүп аныкта. Сүрөттө өзүңөр байкап тургандай, тегерекчелердин ордунда мен силерге кирпилердин сүрөтүн коюп койгонмун. Туйнтманын маанисин тапкыла. Кийинки сүрөттө тегерекчелердин ордуна топтордун сүрөтүн койгонмун. Өз алдыбызча дептерибизге иштеп чыгарабыз. Кийинки номер 642 номерди дептерибизге жазабыз. Асы көбөйтүүчү 3 жана 4 көбөйтүндү канча? Сумма жазып аныктап алсак дагы болот. Бсы кошулуучулар 5 жана 8 сумма канчага барабар? Всы 8 жана 0-дун көбөйтүндүсүнө 5 жана 0-дун суммасын кош. Кандай туйнтма жаздың? Эгерде 2 кашалуу туйнтма жазган болсоң, анда азаматсың. Анын аткаруу тартиби: алгач биринчи кашаны иштейбиз, андан кийин экинчи кашаны иштейбиз, андан кийин 2 кашадан чыккан сандардын суммасын кошуп коебуз. Үй тапшырма силерге номер 643 жана 644 мисал жана кошумча логикалык тапшырма бар силерге. Бир тал ширеңкени жылдыруу менен барабардыкты туралагыла. Анда балдарым, баарыңарга ийгилик. Кийинки сабакка чейин кошкула.